Салам достор, бүгүн мен салам достор, бүгүн биз Аймөлүкөбүз силерге 3 жаштан кийин кеч деген китепти айтып берели дедик. Албетте ар бир адамдын өзгөчө эле аял затынын ар бир адамдын эле негизи ар бир адамдын мындай бала тарбиясы аябай маанилүү болсо керек өзгөчө энелерге бизге. Эмне үчүн маанилүү? Анткени эне дейт го баланын эң чоң университети депчи. Биз баланы кандай тарбияласак, кандай тарбия берип эмнелерди үйрөтсөк, баланын келечектеги жашоосу ошол боюнча кетет экен да, ошол боюнча уланат экен. Андыктан жашоосунда эң негизги роль бул эне деп. Ошон үчүн бейшенен таман астында деп ошонун болуш керек. Ар бир ата эне эркек киши болсун, аял киши болсун, бул жаатта изилдениш керек. Балага кандай тарбия бериш керек, эмнелерди үйрөтүш керек, жана эмнелерди кылдырса болот же айтса болот, же азыркы психология боюнча, педагогика боюнча балдарга айтылбашы керек болгон сөздөр бар, кылынбашы керек болгон кыймыл бар, баланын көзүнчө бир нерселерди жасабаш керек. Мисалы, аялы атасы менен апасы баланын көзүнчө урушпаш керек да. Мына ушул сыяктуу ушуга окшогон нерселер аябай өрчөдү да. Мен китепке киришүүдөн мурда сиздерге жаңы мага окшогон блогерди тааныштыргым келип турат да. Бул Айназик Болотова, анын каналына кирсеңиздер дагы аябай кызыктуу видеолор табасыздар. Негизи мен ойлойм, ар бир видео блогер эле чөрөсүнө, мисалы, ошол аудиториясына пайдалуу нерселерди бөлүшкөнгө аракет кылат да. Бул дагы Айназик дагы мына ошондой биздин кыргыздын кыздарынан. Ал көбүнчөсү англис тилин үйрөтөт. Канча тил билсең, ошончо тил билесиң дейт го. Башка тилдерди үйрөнөм деген болсоңуздар, Айназиктин каналына жазылып үйрөнсөңүздөр болот. Салам достор, бардыгыңыздарга бүгүн мен сиздерге кантип англис тилин бат үйрөнсө болот ошол тууралуу айтып берем. Менин атым Айназик, мен өзүм филолог, англис тилин аяктаганмын. Тажрыйбамдан келип чыгып, бул маалыматтарды сиздер менен бөлүшкүм келди. Анда эмесе кеттик. 3 жаштан кийин кеч, бул Масари Буки жазган экен бул китепти. Бул Масари Буки ким? Компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири десек болот. Технологиянын адамы болсо, эмне үчүн бала тарбиясы жөнүндө китеп жазды, кантип жазышы мүмкүн деген нерселер бар. Бул өзүнүн жашоосунда ошо небереси бир аз акыл кемтиктөрүлгөн экен. Эгер дейт да, мен ушул нерселерди мурдатан билсем, бул нерселерди билгенимде жакшы тарбиялай алмак экен деген өкүнүчүнөн улам жазган китеп экен да. Жана буну кыргыз тилине которгон Роза Отунбаеванын демилгеси менен которулган экен. Мен ойлойм, демек Роза Отунбаева дагы мындай балдардын, Кыргызстандын келечегине чындыгында эле мындай ойлонгон адамдардын бири экен депчи. Саясат эле болбосун, саясат айымы эле болуп калбастан, бул Кыргызстандын келечегин ойлогондагы, келечек жаштарын, нерселерди ойлогондагы адам деп айтсам жаңылышпайм. Мен балаңыз 3 жашка чейин фантастикалык деңгээлде үйрөнүүгө дилгер экен да. Бул ар бир балада демек фантастика дегенде биз кыялдан албаган, ойлой албаган нерселер бар экен да. Ушунчалык деңгээлде баланын ой жүгүртүүсү, фантазиясы өнүккөн. Тан дейт да, үлгүрүп калышыбыз керек экен. 3 жаштан кийинки, бул садикке чейинки, садикке мисалы 3 жаштан алышабы, 3 жашка чейинки тарбия бул аябай маанилүү. Деп айтылат экен да, гений балдар ата энеси гений болгондон эмес, бул анын алган тарбиясынан жана ошол баланын кабыл алган ресурстарынан байланыштуу дейт да. Мисалы, атасы илим чөйрөдө болсо, илим чөйрөсүндө болгон адамдар өнүгөт. Биз көргөнүбүз боюнча атасы доктор болсо, ата энеси доктор болсо, доктор тарапка инженер болсо, инженер тарапка, мугалим болсо, мугалимдик тарапка, искусство чөйрөсүндөгү адамдар болгон болсо, маданият чөйрөсүндөгү адамдар болгон
болсо, бул маданият чөйрөсүнө балдар өнүгөт. Эмне үчүн? Анткени ошол ата-энеси ошол чөйрөдө, ошол нерседе изилденишет да. Жана ошол нерседе изилденип талкуу болгондо бала кааласа, каалабаса кабыл алат да ошол нерсени. Баарын кабыл алат. Бул китепте айтат. Мен негизи китепте аябай маанилүү нерселер айтылганда, мен өзүмө жаккан же өзүмдүн жакшы эсимде калган нерселерди айтып бергим келип атат. Бир үй бүлө, кичинекей бир бөлмөлүү квартирада жашашчу экен да, жаңы үйлөнгөн үй бүлө. Бир квартирада тамак кылганда, бирдеме кылганда бардык нерседе улуу баласы, кухнясы кичинекей болгондуктан дагы улуу баласы дайыма жанында болчу экен да. Жана ал шайырмын чоңойгондо шайыр мүнөз болуп жакшы чоңойгон экен да. Экинчиси болсо түнт болгон экен. Экинчи баласында болсо балар уже 3 бөлмөлүү үй бүлө болуп, экинчи баласынын өзүнүн бөлмөсү болгон. Ошону айтат да, ата-энеси бир болсо дагы, мисалы тарбиясы бир болсо дагы, канчалык адам бала чөйрөгө аралашып, ал менен сүйлөшсөңүз, баланын кругозору өсөт экен да. Жаш баланы бала деп эле койбошубуз керек экен да. Аны чоң адамдай, мисалы 3 жашка чейин бизде айтылат го, султандай каралыш керек депчи. Урушуп, кылба муну, айтпе деп айтылбаш керек экен да. Айта турганда жер болот албетте. Бирок бала бир нерсени кылгысы келип атабы, ошого уруксат бериш керек экен да, кылып көрүш керек экен. Эгер кылып көрбөй өчүрүп койсоңуз, ал от өчпөйт экен да. Түтөп кийин башкача бир нерселерди чыгарышы мүмкүн экен. Анан балага тил боюнча дагы бул китепте айтылган экен. Бир айым япониялык жазуу болчу дагы бир үй бүлө жолдошу командировкага кетип, жубайын ата-энесинин үйүнө таштайт экен да. Бардык жакта эле, бардык мамлекетте эле болгон бул диалект ал жакта да болот экен. Баласы 1 жылдан кийин, ал киши командировкадан келгенден кийин баласы ошол жактын диалекти менен сүйлөп калат экен да. Анан аны эч өзгөртө алышпайт экен. Бул айтат да, ошол кенже курактагы басылган мөөр десек болот, бул эч качан өчпөйт экен да. Ташка тамга баскандай дейт го. Ошол сыңары бул балада ошончолук сакталып калат экен. Андыктан балага бир тил үйрөтө бериш керек экен. Ал мындай кабыл ала албайт же мээсине оор келбейт дебеш керек экен. Дагы бир нерсе, ошол информация боюнча айтат да, балага бир нерсе кабыл алууда, билимдерди берүүдө айтат да, балага көп нерсе үйрөтүп калдым эмес, бүгүн бир нерсе үйрөтө албай калдымбы же аз бир нерсе үйрөтүп калдымбы, ошос керек экен да. Наристелерди окутуунун даяр рецепти жок дейт да. Бул кандай түшүнсө болот? Бул китептеги нерселерди айтат да. Менин бул айта турган жазган нерселерим дейт да, силер окуп калып аласыңар дейт да. Бирок муну дейт да, жөн эле идея катары кабыл алыш керек дейт да. Баланы ушул рецепт менен чоңойтуш керек экен, мындай кылыш керек экен деген нерсе жок дейт да. Анткени ар бир баланын потенциалы башкача да, кабыл алуусу башкача экен. Ошондуктан бул нерсени жөн гана идея катары кабыл алыш керек экен. Анан өзгөчө тарбияда бул музыка жана сүрөт тартуу өзгөчө баланын тарбиясына кругозорун, ой жүгүртүүсүн чоңойтот экен да. Анан китеп окуп атканда дейт да, баланын жанында дайыма ата-эне китеп окуш керек экен. Эмне үчүн? Анткени китеп окуса, баланы тарбиялаш үчүн баланы эмес, биринчи өзүңдү тарбиялашың керек дейт да. Андыктан биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек экен да. Балабыз кандай болушун кааласак, ошонун жанында ошондой иштерди кылышыбыз керек экен да. Мисалы, илимдүү, билимдүү, тарбиялуу адам болушун кааласак, биз өзүбүз тарбиялашыбыз керек экен. Анын жанында китеп окушубуз керек экен. Кызым, мен сүйлөп атам да. Негизи ушундай да биздин видеолорчу кызым менен. Аны көбүрөөк колго алып, көбүрөөк кучакташ керек экен. Негизи педагогика боюнча, мен окуган китептерим боюнча. Анткени балаңыз билесизби, бала ооруп калганда дайыма апасына эле жабыша берет. Апасын санын кармап, папа көтөр депчи. Ушундай апасына жабышат. Эмне үчүн? Бул изилденген бир факт экен. Бала ооруп атканда, баланы эне көтөргөндө, ошо баладагы ооруну басаңдатуучу энеде бир аура, күчтөр, энергиялар бар экен да. Ошон үчүн апасына келип жабыша берет экен.
бул ооруганда. А оорубаганда дагы баланы көбүрөөк кучакташ керек экен да. Баланы көбүрөөк кучактаганда энедеги бала менен көкүрөктөн көкүрөк жылуулук өтөт экен дагы, мээримдүүлүк ошол нерседен пайда болот экен. Андыктан балаңызды көбүрөөк кучактаңыз, эркелетиңиз. Эркелеткенден эркелеп кетет. Ар бир нерсенин мындай чеги менен кылыш керек да. Мисалы бир тамакты жасаганда эле 100 грамм ет, же болбосо картошка деп колдонобуз го. Ошол сыңар баланы тарбиялоодо дагы туура нерселер да. Карашыбыз керек экен, ошондой. Балага бир нерсе үйрөтөрдө бул көбүнчө апалар ырдап бериш керек экен да. Жакшы ырларды, мисалы тарбиялуу, патриоттук ырларды көбүрөөк ырдап бериш керек экен. Бала ошол нерсе менен кабыл алат экен да, ошол ыргак менен. Мен мисалы башталгыч класста иштеп жүргөнүмдө дагы балдарга байкайт элем да, айтып берип, мисалы тамгаларды үйрөткөнүмдө бала кабыл албайт эле да. Тамганы эй десең би деп ушул сыяктуу нерселер болот эле да. Ыр менен прожектордон көрсөтүп бергенде бала ошону эстеп калат эле да, жаттап калат эле да. Анан ырды ырдаткандан соң доскага жазсам тамгаларды, бала эй би деп айтып бере алат эле. Мен ошону таң калат элем. Ырлар менен көп үйрөтөт элем да, сабагымдачы ырга басымдуулук жасайт элем. Сабакта киришүүдө дагы, ортосунда дагы, аягында дагы жакшы калгыла деген гудбай ырларын дагычы, гудбай соңгус. Ошоларды дагы мен ырлар менен кылат элем да. Анан ошол балада мен байкаган нерсем ушул болгондо ата-энелер келип аябай сүйүнөт экен эле да. Менин балам англисче ырдап атат депчи. Мен таң калгам, кандайча депчи. Анан балдар көрсө үйүнө барып, ошол ритм уже бул жака жайгашып калды да. Үйүнө барып да ошону ырдайт экен да. Анан ата-энелер айтат эле: биздин WhatsApp'ыбызга ссылкасын жөнөтүп койчу, балабыз эмнени ырдап аткан экенин түшүнбөй атабыз. Айтам: эмне ырдап атасың десек, англисче ырдап атам дейт. Эмне ырдап аткан экенин билбейбиз дейт да. Ошону биз дагы көрөлү дейт да. Анан ошентип аябай сүйүнөт эле. Демек, чындыгында эле музыка ыргак баланын жашоосунда аябай маанилүү ролду ойнойт экен. Анан баланын жашоосундагы бул чоң ата менен чоң эненин дагы, чоң апанын дагы ролу аябай маанилүү экен. Анткени бизге окшогон жаш үй бүлөлөр туура деп эсептеген нерсебиз туура эмес болуп калышы мүмкүн. Туура эмес деп эсептеген нерсебиз кээде туура нерсе болуп калышы мүмкүн. Андыктан ошол нерселерди ритмге салып жөндөп турган бул биздин ата-энелерибиз. Демек, ата-эне бала небереси дагы ата-эне чоң ата, чоң энеси менен жашаганы бул аябай туура нерсе экен да. Анткени кантсе дагы алардын башынан өткөн нерселери көптү көргөн адамдар болгон үчүн бул баланын тарбиясындагы аябай маанилүү нерсе экен. Ойной бериңиз. Бул жерде мага аябай таасирленткен нерсе бул балага көңүл бурбоо, аны эркелеткенден да жаман экен да. Мисалы биз жаш бала деп көңүл бурбай коебуз го. Жаш бала төрөлгөндөн баштап наристе кезинен дагы адамдын эмне деп сүйлөгөнүн ачууланып атабы, сүйүнүп атабы, ошол нерселердин баарын сезет экен да. Андыктан дайыма көңүл буруп, бала менен сүйлөшүп, эгер сиз балаңыздын акылдуу, бардык нерсени байкаган, илимдүү бала болуусун кааласаңыз, ал менен көбүрөөк сүйлөшүшүңүз керек экен да. Тарбия бул төрөлгөндөн эмес, карындан башталат экен да, курсактагы баладан башталат экен. Энелер баласы менен көбүрөөк сүйлөшүп, энелер эмес, аталар деле көбүрөөк сүйлөшүпчү. Энелер баскан турганына маани бөлүп, жеген ичкенине, эмне жеп атат, пайдалуу нерсе жеп атабы, пайдасыз нерсе жеп атабы, ошолордун баарына көңүл буруш керек экен. Анткени бала курсактан баштап эле сезет экен да. Бир адам баласын аалым затка алып келет экен да. Алымым, караңызчы, менин балам төрөлдү, эми муну кантип тарбиялашым керек деп алып келсе айтат экен: сен уже кечиктиң дейт экен да. Эмне үчүн кечиктим? Бул жаңы төрөлгөн бала, 3 күндүк бала деп айтат экен. Тарбияны төрөлгөндөн эмес, курсактан, карындан баштап эле, карындагы баладан баштап эле тарбиялаш керек деген нерсе айтат экен да. Бала 3 жашка чейин бардык нерсени машина сымал кабыл алат экен да. Бир губканы элестетиңиз, губка менен чаңга сүртүңүз, сулуу нерсени арчыңыз, башка нерсени арчыңыз, бардыгын өзүнө кабыл алат го. Бала да 3 жашка чейин ошол сыяктуу кабыл алат экен. Бардык нерсени кабыл алып, 3 жаштан кийин уже ошол нерселерди
кабыл алган нерселерин сыртка чыгара баштайт экен да. Анан биз айтабыз го, муну каерден үйрөндүк экен, биз билбейт элек, муну үйрөтпөдүк эле дейбиз го. Ошол бала 3 жашка чейин көргөн нерселерин так эстеп калат экен да. Жада калса сиз окуп берген жомокторду дагы кандай окудуңуз, образга кирип окудуңузбу, же өстүртөн окудуңузбу, же ачууланып балам укта, болуп жомок окуп берем деп ушинтип окудуңузбу, ошолордон бери баардыгын эстеп калат экен да. Булардын ошол 3 жашка чейинки фантазиясы аябай күчтүү экен. Анан балам менен тилди чайнап сүйлөшпөш керек экен да. Балам, нана жейсиңби? Балам, о, не болду? Түтүтүм деп эркелетип, ушинтип тилибизди чайнап сүйлөшөбүз го. Ошол оказывается көрсө таптакыр туура эмес нерсе экен. Эмне үчүн? Анткени балага болушунча так, анык маалымат бергени аракет кылышыбыз керек экен. Ошол экен да, китепкен кызым. Китепкен. Биз ушинтип бала тарбиясы жөнүндө айым өлкөз видео тартабыз. Азирет Алинин айтканы бар да, баланы бүгүнкү күнгө эмес, эртеңки күнгө карата тарбиялагыла деген да. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкү күн уже өтүп баратат. Бул уже мындай тарыхта калат да бул нерсечи. А биз эртеңки күнгө карап, технологияны, тарбияны, илим билимди ошого карап берсек, эртеңки күнгө биз карып, биз уже эртеңки күнгө, кечээ күнгө алып кетсек, булар эртеңки күнгө карап жашаш керек экен да. Ошол нерсеге аябай маани бөлүш керек экен. Эгер балаңыз илимдүү, билимдүү болушун кааласаңыз, жомок окуп бериңиз дейт экен да. Дагы илимдүү болушун кааласаңыз, дагы жомок окуп бериңиз дейт экен. Жомок бул балдардын ой жүгүртүүсүн кеңейтет экен да. Ошондуктан мен энелерге, болочок энелерге, кыздарга эгер көрүп аткан болсоңор, айтарым, биринчи өзүбүздү тарбиялайлы. Жүрүм турумубузду, характерибизди, бардык нерседен өзүбүздү тарбияласак, менин балам ушундай болушун каалайт белем, же болбосо ушундай нерсе кылсам мен кантип кабыл алат элем, эгер балам ушундай характер көрсөтүп, же ушундай нерсе кылган болсо мен кандай реакция кылат элем, ошол нерселерди ойлонуп, көрпөбүзгө карап, бутубузду узун созушубуз керек экен да. Менин айтарым ушул. Сиздер да окуп чыгышыңыздарды каалайт элем. Бул китепти аябай сонун да. Негизи бул китеп дагы сонун, бала тарбиясы дагы сонун, албетте кыйынчылыктары менен, бирок ошол нерсени туура кабыл алышыбыз керек экен. Жана өзүбүз изилденишибиз керек. Мына мурунку ийгилик күндөлүгүн айтканда дагы мен айткам да ошол жерде. Өзүңүздү бир кружка элестетиңиз да. 2 кружка турат, бири суусу жок, ичинде бош, экинчиси суусу пөскөдө жарым болгон. Кайсынысы суу толтурсаңыз, кайсынысы биринчи толот? Албетте пөскө болгон, Сиз дагы илим билимиңизди, информацияларыңызды толтурушуңуз керек экен да. Кийин сиз балаңыз болгондо же айлана чөйрөңүзгө ошол нерсени бөлүшүп берүү үчүн ашып ташышыбыз керек экен да. Ошондуктан дайыма изилдөөдө болойлу, жакшы нерселерди үйрөнөлү. Буюрса, келечек жаштарыбыздын колунда, жаштарды тарбиялаган биз энелерде аябай чоң жоопкерчилик турат. Андыктан барыңыздарга ийгилик, дагы жакшы видеолорду бөлүшкөнчө.